Кийинки сөз Мавасадык Узанырбек Дүйшаловичтен. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Аскарбек Сапарбекович. Улуттук банктын төрагасынын орун басары бар. Мен суроомда былтыр Бакай банк, Оптима банк, KCB банктардагы кредиттер таркаткан да. Коммерческий банктар тарабынан. Да, участвовали, да? А быйыл неге коммерческий банктарга берилбеди? Ну, в данный момент они тоже участвуют, по-моему, в ФСХ, там, вот, в этих программах правительства. Ким жооп берди? Аскарбек Сапарбекович. 6% кредиттер боюнча. 8 мурункуда 11 коммерциялык банктар катышчы. Биздин мамлекеттик банктар менен бирге азыр ошол конкурска катышты. 8-бирөөсү отказ берди, 8 макулдугун айтышты. Келишим түзүлөт, анан алар да тарата баштайт. Эми былтыр дыйкандардан жалып болгон эмес да, өзүңүз билесиз. Өз убагында коммерческий банктар, мына Оптима банк 250 миллион берген экен былтыр. Бакай банк 500 миллион берген экен. KCB банк 100 миллион сом берген экен. Мына кыйынчылык шудан келип атат да. Эки мамлекеттик банкка берип коюп, мына очередь көп, тизмеде көп дыйкандар ала албай атат азырчы. Туура, бул боюнча иш алып барып атабыз мынагы. Бул келерки жумада эле бул бир коммерциялык банктар таратып баштайт буюрса. Эми аларга каражат бөлүп бериш керек да. Аскарбек Сапарбекович, сиз акыркы жолу Матрезервке минералдык жер семирткич канча келгенин билесизби? Мына быйылкы жылы келди, 5000 тонна келбеди. Буга чейин акыркы жолу. Буга чейин 19-жылы келген 20 000 тонна калп айтпаса. Мен эсимде бар да, 2015-жылы 54 000 тонна келген. Январ айында 54 000 тонна 14 сомдон берилген. Мен сунушта, Аскарбек Сапарбекович, быйыл дыйкандар чында кыйналды. Же кредитке жетпейт, же күйүүчү майга жетпейт, же жер семирткичке удобренияга жетпейт. Мына келерки жылкыга жакшы пландаштырып ушул январ айында, февраль айында, март айларында бардыгы берилиш керек да. Бул каражат азыркы 975 миллион сом акча револьвердик фонд түзүлөт. Кудайым буйрса бул ошол минерал жер семирткичтердин эле акчасы болот. Эми кеч болуп калып атпайбы? Жок, быйыл эмдиги жылкыга ноябрда Өлкө башы быйыл 26 миллиард акча бөлүп атат да, туурабы? Бул өлкө башынын мындай айыл чарба болгон көз караш жакшы колдоосу болуп атат, туурабы? Туура. Эми ушул акчаларды максаттуу